Заман аңтар теңтер болуп өзгөрүп, улуу туңгусунан ажырабоосу үчүн жалпы калайык өздүгүн, каада салтын, моралдык, маданий мурасын унутпай, элдин көрөңгөсүн толтурууга кызмат кылган, чыгармачылыгы аркылуу кыргызга салым кошкон чыгаан инсандарды аздектеп, алардын жолун жаштарга үлгү көрсөтүп келет. Сиздер көрүп турган иш-чарада дал ушул максатта Кыргыздын белсендүү акыны Жолон Мамытовду эскерүү максатында областык Токтогул Сатылганов атындагы китепканада болуп өттү. Иш-чарага областык китепкана жамааты, Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинин студенттери, чыгармачыл бирикмелери катышты. Акындардын алпы Жолон Мамытовдун мааракесине карата Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканада чоң поэзия майрамы өтүп атат. Бул иш-чара былтыр 24-жылы эле Түрксой саммитинде белгиленген. Бүгүн ушул биздин китепкана ушул акындын чыгармачылыгын, акындын өзүн дагы бир ирет окурмандарга, шаар тургундарына жайылтуу максатында өткөрүп жатабыз. Эскерүү салтанатына Ош шаарында жайгашкан окуу жайлар, активдүү окурмандар жана китепкана менен тыгыз кызматташып келген билим берүү мекемелеринин жамааттары руханий азык алуу үчүн келишкен. Өлкөбүздү сүйүүгө багытталган сонун бир патриоттук багыттагы иш-аракеттерге күбө болуп атабыз. Бул биринчи иш-чара эмес, биз дайыма бул библиотека менен кызматташып, дайыма ушундай студенттер үчүн сонун маалыматтарга ээ болобуз. Президенттин биринчи жарлыгынын негизинде дагы адеп акылакты өнүктүрүү, ушул балдарга патриоттук бир сезимдерди окутуп үйрөтүүдө, ошол Жолон Мамытовдун чыгарган ырларынан саптарын окугандан эргүү алып, багындай ушундай иш-чаралардын негизинде да жакшы бир тарбиялык жагы бар. Жолон Мамытов советтик доордун акыны болгондуктан анын ырларындагы, жашоосундагы маанайды көрсөтүү үчүн акын жашап өткөн доорго ылайык көргөзмө куралдар, анын ыр китептеринин топтомдору жаш окурмандарга тартуулашкан. Бул иш-чаралар жаштарга акынды жакындан таанууга көмөк берет. Поэзия кечесин биз Жолон Мамытовдун мезгилине, Союз мезгилине тууралаганга аракет кылдык да, ошол мезгилди сүрөттөгөнгө аракет кылдык. Союз мезгилиндеги гезит журналдар коюлду. Андан сырткары Жолон Мамытовдун чыгармачылыгы боюнча сонун китеп көргөзмө уюштурулду. Китеп көргөзмөдө акындын чыгармалары, котормолору, акын жөнүндө китептер, ошондой эле акындын электрондук вариантындагы китеп көргөзмөсү. Мында жасалма интеллект окуган акындын ырлары, акындын макалаларына электрондук варианттары коюлду. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө таланттуу студенттер, акындыкка чыйыр салган жаштар Жолон Мамытовдун ырларынан үзүндү окуп, анын обондуу ырларын аткарышты. Чыгармачыл топ дегенде Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын чыгармачыл жамааты, Ош мамлекеттик университетинин билим мектеп лицейинин окуучулары дагы биргеликте келишти. Студенттер, Оштун студенттери атабыздын ырларын окуп, чогуу биргеликте алып барып аткан мезгилибиз ишти. Ар бир кыргыздын үйүндөгү китеп текчесинде Жолондун китептери жана ар бир ушундай сөз майрамында Жолондун ырлары окулуп турсун деген тилектебиз. Оттуу акын, лирик акын аталган Жолон Мамытовдун туулгандыгына 85 жылды утурлап мамлекеттик мааниде бир топ иш-чаралар пландалган. Алардын көч башында Түрксой уюму тарабынан жаш акындарга колдоо көрсөтүү максатында Ошто 3 күндүк поэзия фестивалы пландалган. Мындан сырткары шаардагы акынга арналып ачылган аллеяда анын бюстун орнотуу демилгеси көтөрүлгөн. Чачым кара болгон менен эң алыс өмүр деген жолдо келем, ошол жол такыр бүтүп калмайынча мен сени миң жаңыртып ойлой берем.